Assalamu alaikum урматтуу тест кабардын көрүүчүлөрү, амансыздарбы, кандайсыздар? Бүгүн биз сиздерге тест кабардын бул чыгарылышында өтө шашылыш түрдө Жоош айылынан сатыла турган 6 сотук жер тилкесиндеги 3 бөлмөлүү временканы тартып көрсөтөбүз. Анда назар салыңыздар, сиздерге дарегини толук түшүндүрө кетейин. Мен азыр Ош Өзгөн трассасынын боюнда турам, Учкун айылында. Эгерде сиздер Ош шаар тараптан келген болсоңуздар, Учкун айылындагы мал базарга бурулган мына светофорду билесиздер. Жолдун боюндагы мечит дагы билесиз. Ага бет маңдай бурулуп, ушул мал базарга бурулган түз повороттон, ушул көчөдөн, асфальттан чыкпастан жүрүп олтура бересиздер. Мал базарга бурулбай дагы түз өтөсүздөр. Жолдон дагы сиздерге кенен маалымат беребиз. ФАПка жетпеген жерде сатыла турган жерди көрсөтөбүз. Андан дальше жүрсөңүздөр Жаңы Будалык айылы, Кызылтал айылы, Чагыр айылына чыгып кетсеңиздер болот. Баса, урматтуулар, эгерде сиздер Ош Алай трассасы тараптан дагы келсеңиздер болот. Чагыр айылыны көздөй бери жүрсөңүздөр Жоош айылына келесиздер. Жүрүңүздөр эме, маалыматты жерден берели. Урматтуу туугандар, жанагы сатыла турган үйдүн дагы дарегине келип жеттик. Андыктан жанагы биз көрсөткөн жолдон түз чыгып келе бересиздер, асфальтты бойлоп. Мына ушул Жоош айылындагы ФАПты болжолдоп келе бересиздер. Мына бет маңдайыбызда турган бул ФАП. ФАПка жанаша жайгашкан мына ушул 94-чү даректеги мына временка сатка коюлду. Ээси менин жанымда турат. Азыр сиздерге бүт маалыматтарды бермекчи. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Амансызбы, ден соолук иштериңиз жакшыбы? Жакшы, өзүңүздөр. Жакшы, рахмат. Кызматка чакырган экенсиз, келип калдык. Жериңизди, үйүңүздү сатка коюп турсуз. Ооба, сатка койдук. Заборлор менен тосулуптур, Тиникке заборлор менен тосулган. Жакшы, кана эмесе жүрүңүзчү. Көрүүчүлөрүбүзгө бир катар маалымат берели. Кана, бисмилла. Бул жериңиз канча сотук? Жер 6 сотук. 6 сотук. Узун туурасы 20-га 30. 20-га 30. Бул временка. Бул узун туурасы канча болуп калды? Узун туурасы 6-га 12. 6-га 12. Жакшы, кенен экен, Бул жакта эмне, септиктерби кандай? Бул жакта времени септик үстүндөгү. Бул жерде насосный станция. Бул жер напор кичине слой болгондуктан үйдүн ичине суу киргизип, насос менен суу киргизип койгонбуз. Суунун трассасы да ушул биз тараптан өткөн. Жакын эле жерде. Демек, үйдүн ичине чейин таза суу киргизилген. Жакшы. Анда жүрүңүз, үйдүн ички бөлмөлөр менен таанышып чыгалы. Ага чейин мына жериңиздин кийин чыгып, жериңиздеги пландар боюнча дагы кеп козгойбуз. Киресиздер, кана. Бурун эшиктер орнотулуптур. Мына бисмилла. Кана. Мынакей, бул коридор экен, Коридор. 3 бөлмөлүүбү? 3 бөлмөлүү. Жакшы. Оң тараптан баштай берели. Бул бөлмө кандай бөлмө болуп калды? Бул зал эми. Зал, конок бөлмөсү. Конок бөлмөсү. Асты стяжка болуптур. Потологун өзүңүздөр көрүп турасыздар, гипсокартон менен атайын жасалгаланып атыптыр. Азыр эми толук бүтө эле экен да? Үч комнатасы бүтө элек. Кара шубак бойдон, кум шубак бойдон. Узун туурасы канча? Бул 5-20-га 3,5 болуп калат. 5-20-га 3,5. Бул тарапта эки терезе орнотулган, урматтуу туугандар. Бул батыш тарапты карап турат. Кийинки бөлмөлөргө баш бага турган болсок, бул бөлмө кандай бөлмө? Бул спальня. Спальня экен, Спальня. Бул 4/4бү, кандай узун туурасы? Бул 4/3,5. Туурасы 4, узун 3,5. 4/3,5. Бул дагы шпаклевкаланган, акталган, сырдалган. Наркы тарапта печка бар. Печка бар. Жакшы, эки үйдө жылытуучу печка бар экен. Электромонтаждары дагы окумуш болгонго дейм, Ооба. Светильниктер бүт бардыгы коюлуптур. Жакшы. Эки жерден өчүрүп жандыра турган күлжаттылар бар. Өзүңүз менен аялыңыз жаткан жерден эле өчүрүп коет экен да? Жакшы. Ал жерден дагы өзүнчө дагы лампалар орнотулган, бул жакта дагы лампалар орнотулган. Өтө жакшы. 4/3,5. 4/3,5. Кийинки бөлмөгө баш багалы. Бул бөлмө кухня экен. Бул жак кухня болуп калат. Узун туурасы канча болуп калды? Бул жер 3,5-га 3,5. 3,5-га 3,5 чакан кухня бөлмөсү, ашкана. Жол тарапты карагандагы бир терезенин орнуктары каралган. Жанагы үйдүн ичине чейин суу кирген дегениңиз мына турбайбы? Ушул жерден эле идиш аяктарды жууп, жакшы. Жакшы. Стиральный машина жана газ плиталары орнотулган. Жакшы, булар калабы кетеби? Булар кетет.
кетет. Мебель кетет. Ошол Мебелдерди. анча-мунча калышы мүмкүн. Анча-мунчасы калат тең, түзүк. Жакшы экен. Мына печка өзүңүздөр иштеттиңиздерби? Кандай экен күйү? Жакшы. Кышындасы ушу печке менен эле жашадык. Кыйла үнөмдүү болсо. Ооба. Эки үйдү тең жылытат. Өтө жакшы. Бул жагы душ бөлмөсү экен, Душ. Мынакей. Аристон бар экен, душ бөлмөсү. Кол жуучу жер дагы бар экен, күзгү бар. Жакшы шаардагыдай шарттар түзүлгөн. Кана эми бул жакта келтирипсиз го? Бул жак ушу Евромонт. Евромонтаж болгон. Электромонтаждарын бир катар көрсөтүп коелу. Өзү 3 бөлмөлүү үй экен, бирок автоматтарлар мынча көп. Ар бир нерсеники өзүнчө да. Стиралка, аристон, насос, кухнянын розеткалары, холодильник, газ плита дегендей. Өзүңүз ушул тармакта иштебейсизби? Ооба, өзүм электрик. Электриксизби? Мынакей көрдүңүздөрбү? Электрик өзүнүн үйүнө ушундай китептегидей кылып, бүт бардык шарттарында бүт бардыгын бүтүрүптүр. Анда бу сиз электрик болсоңуз, жанагындай адамды тогурса, жерге тарап кете турган жанагындайлар жасасаңыз керек. Защиталарды бар. Жанагы жаш бала розеткага мыкты тыгып берсе, автоматский өзү таштай берет го. Ооба. Ошондойлорду защиталар бар. Бүт бардык защиталар бар. Бар. Жакшы. Жердин бул бурчунда ажаткана бар экен. Свет тартылган. Светтер тартылган. Бул сырткы көрүнүшү. Күлчатыл. Бул сыртта дагы. Бул мына лампа жанат окшойт, Жанат. Мына караңыздар. Мына жанды. Мына электрик бүт бардыгына. Бул жерге эгер электромобиль алып калса, сайып коет зарядка. Жакшы. Өтө сонун. Бул тарапка чоң үй салынабы? Эми план болгон да? План ушундай. Өтө жакшы. Чоң үй, малкана. Айланасы бүт бардыгы тосулуптур бул тарапта. Бул тарап эле калган ушул. Бул тарап эле калган. Канча коңшулардан аралык ташталганбы? Бул үйдөн бир 50 сантиметр бар. Жарым метр. Жарым метр. Жарым метр ташталган. Тетиги чубалыклар не? Ол көчөнүн жарыктыгы бири. Көчөгө да бул асфальт көчөгө жарык тартылган бир барча. Түнкү жарыктандыруу. Түнкү жарыктандыруу. Анан бири биздин үйдүн питаниясы ушул. Анан да интернет да тартылды жакында. Интернет тартылган. Үйдүн ичине тартып алсаңыздар болот. Болот. Мына үйүңүздүн дубалына жырымшып түшкөн. Мына ол ызым кандай ызым? Бул ошол заземление. Бул жака газ кагылат, ошого уланат да. Темирлер кагылат, узун газдар. Атайын коопсуздук үчүн. Коопсуздук үчүн. Өтө жакшы. Адамды тогурганда өлбөйт. Соголат. Соголат. Жакшы. Өтө жакшы. Эми бул үйдүн жердин баасын канчага балап атасыз? Канчада атасыз? Баасы 3 миллион 200 деп атабыз. 3 миллион 200 миң. Кеми болобу? Кем болот. Алмашуу жолдору же бөлүп төлөө мөөнөттөрү дагы каралганбы? Жок, андай жок. Мына акчага сатасыз? Вариант жок. Мечит, мектеп, бала бакча бул айланада барбы? Жаныбызда ФАП бар. ФАП бул жерде. Мынакей көрүнүп турат, урматтуу. Ошо ФАПтын артына мектеп түшөт жакында быйыл. Бул жак оң тарап жан, оң тарап. Наркы тарабында, бул жагына. Мына ушул тарапка. Ылдыйда Учкун мектеби бар. Учкун мектеби бар. Мечиттин ал эки жерде мечит бар. Бул жак Теке көчөсүндө мечит бар, жаңы Теке. И Жоошто мечит бар. Жооштун чоң мечити, жанагы мына жаңы Теке мечити дагы бар, Мал базардан түз чыгып келгенде. Бул жакта бала бакча бар еще. Бала бакча. Мына жаңы Теке көчөсүндө частный. Жок, мамлекеттик. Мамлекеттик. Жакшы экен анда. Бүт бардыгына ыңгайлуу, сос объектилердин бардыгына жакын. Урматтуу көрүүчүлөр, 3 миллион 200 миң сомго бааланды. Алыңыздар. Сиздерге насип кылсын, эсин номери экран астында камтылат. Өзүңүздөр чалып байланышып келсеңиздер болот. Реальный клиентке жакшылап түшүп берем деген өзүнүн сөзүн айтты. Мына ушул мен бет маңдайымда турган шагал сиздерге бонус, алып кетесизби? Жок. Шагал сиздерге бонус. Мына. Анда эмесе мен бул чыгарылышты жыйынтыктадым. Эсинин номери экран астында камтылат. Биз берген маалымат эгерде толук болбой калса же кошумча суроо пайда болуп калган болсо, анда эсине түз байланыша бересиздер. Содаңыздарды берсин. Сиздерге насип кылсын, жалаң гана жакшылыктар болсун бул үйдө.